Казина Ташева 20 жылдан бeri базарда соода сатык менен алектенип, үй бүлөсүн багат. Жүгөрү, арпа, буудай сыяктуу дан эгиндерин сатуу анын күндө кайталануучу жана көнүп калган жумушу. Белгилөөсүндө базардагы баа туруктуу эмес, анткени саткан азыктары дыйкандардын түшүм алуусуна байланыштуу. Анткени түшүм алуу мол болсо, наркы төмөндөйт. Эгерде аба ырайы сыяктуу көрүнүштөрдөн улам түшүмдү жакшы ала албай калса, азык-түлүк аз болуп, элдин талабы көп болгондуктан баа жогорулайт. Жүгөрүнү 13-13,5 алабыз. Алышыбызчы. Кайта биз 14-төн 14,5 сатабыз. Килограммда 15-тен сатабыз. Себеби муну килограммда барбир немеге кишеке тартканда килограмм чыкпай калат. Муну арпаларды 12-ке чейин алабыз. Бул арпа болчу. Муну буудай өзүң көрүп атасың, азыр эле саттым мен. Бул буудай деле ошо мака жүгөрү экөө бирдей эле чейин. 13-төн 13,5 алабыз. Кайта ошо 14-14,5 сатабыз. Дыйкандан алганыбыз. Ушул жерге келет, буудайды 13-тен алабыз. 1 сом коюп, кайта каба менен 14-тен сатабыз. А бул жерде иштеген балдар бар, булар жүктөгөн үчүн ар бир немен машина салып берген үчүн услугасы 5 сом. Биз өзүбүз кое албайбыз бул жерде. Жок, эч качан кое албайбыз. Эгер бүгүн мына жүгөрү 14 сатабыз, биз азыр каптап. Эртеге жүгөрү жок болуп калса, элде дыйкандарда жок болуп калса, резко көтөрүлүп кетиши мүмкүн. Биз аны билбейбиз. Азыркы тапта базар шартында азык-түлүк жетиштүү. Мындай учурда баалар бирдей деңгээлде кармалып турат. Болгону ортомчулар пайда көрөбүз деп 5-10 сом кошуулары мүмкүн. Жыл башынан бери бааларда анчалык өзгөрүүлөр жок. Айрым гана азык-түлүктөр 5-6 сомго чейин төмөндөгөн. Мен бул базарга ток жем алганы келгем. Азыр берден жүгөрү, анан буудай алып атам. Бул жерде сатылып аткан азык убакта 14 сомдон дейт. 14 сом эми жылдагы салыштырмалуу, жазга салыштырмалуу бул арзан эле, алса болот. Мен жазында алып жүргөнбүз, буну 25 сомго чейин алып жүргөнбүз. Быйылкы баа жылдага караганда салыштырмалуу төмөн эле десек болгудай. Эми дыйкандардын эмгеги быйыл арзанчылык, бул аркы может актабаш деле мүмкүн. Учурда кой uu этинин баасы 280 сомдон 300 сомго чейин, ал эми картошка 12 сомдон 20 сомго чейин сатылууда. Бул жердигине жана сапатына карай бааланат. Сатуучулардын пикирине караганда күрүчтүн баасы күзгө караганда бир азга жогорулаган. Өзгөн күрүчү 120 сомдон сатыкка чыккан болсо, бүгүнкү күндө 145 сомго чейин жеткен. Жылдагы салыштырмалуу алма, помидор, бадыраң сыяктуу жашылча жемиштердин баасы төмөн. Касын шартында бааны эч ким атайлап коюп бербейт. Антимонополия кызматы мониторинг гана жүргүзүүгө акысы бар. Ошол үчүн баа коюу сатуучулардан жана атааңдаштыктан көз каранда. Мониторинг эле жүргүзөбүз. Бул мурда 9 түрдөн турган биринчи социальный значимый деп коет. Ошолорду карасак, азыр кийин өкмөттүн токтому менен дагы 5 кошулуп, 14 продукттун түрү кошулган болуп калды. Ошону менен неделясына бир жолу мониторинг жүргүзүп турабыз. Былтыркыга салыштырганда, мисалы айтсак, күйүүчү майдын 92 маркасы былтыр ушул кезде 36-39 сом түзүп турса, минимальный 36 сом, максимальный 39 сом. 49 сом 40 тиын, 48 сом 50 тиын түзсө, азыр болсо 39 сом, 36 сом түзүп атат. Монополия каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Жалал Абад облустук бөлүмү жумасына бир ирет бааларды байкаштырып, мониторинг жүргүзүп турат. Элдин бардыгы эле арзан баадагы азык-түлүк сатып алгысы келет. Дегени менен дыйкандардын эмгегин эстен чыгарбоо зарылдыгы да бар. Ал эми автоунаа сатуучу жайларда алуучудан сатуучу көп экенин байкоого болот. Бул дагы унаалардын арзандашы менен байланыштуу. Бүгүндөн баштап Кыргызстандын бардык аймагында дизель отунунан болгон баа 2 сомго арзандаганын тиешелүү кызмат билдирди. Маалыматка ылайык, мындан тышкары АИ 92 маркасындагы бензин 1 сомго, АИ 80 50 тыйынга жана АИ 90 түндүк райондорунда 2, ал эми түштүк аймакта 1 сомго арзандаган. Ассоциация күйүүчү майга болгон баанын төмөндөшүнө мезгилдик фактор жана чийки нефтинин арзандашы таасир этип жаткандыгын белгилейт. Дөлөтбек Кочкорбаев, Тынычбек Долдаев, Сентябрь, Жалал Абад шаары.